40-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Биринчи айдын биринчи күнү жыйын чатырын тик. Анын ичине келишим сандыгын алып кирип, сандыктын алдына көшөгөнү ил. Үстөлдү алып кирип, анын үстүнө идиштерин кой. Анан чырактанды алып кирип, анын үстүнө чырактарын кой. Алтындан жасалган жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды алып кирип, келишим сандыгынын алдына кой. Чатырдын кире беришине көшөгөнү ил. Курмандык чалынуучу жайды чатырдын алдына кой. Жуунгучту чатыр менен курмандык чалынуучу жайдын ортосуна коюп, ичине суу куюп кой. Короону жабуу менен курча, короонун кире беришинин жабуусун ил. Майлоочу майды алып, жыйын чатырын жана анын ичиндегинин баарын ыйыкташ үчүн майлап чык. Ошондо алар ыйык болот. Курмандык чалынуучу жайды жана анын баардык буюмдарын майлап чык. Курмандык чалынуучу жайды ыйыкта. Ошондо ал эң ыйык жай болот. Жуунгучту жана анын таканыштарын майлап ыйыкта. Аронду жана анын уулдарын чатырдын алдына алып келип сууга жуунт. Анан Аронга ыйык кийимдерди кийгизип, аны майлап ыйык кызматка дайында. Ошондо ал менин ыйык кызмат кылуучум болот. Анын уулдарын алып келип, аларга узун көйнөктөрдү кийгиз. Аларды да атасын майлагандай майла. Ошондо алар менин ыйык кызмат кылуучуларым болушат. Бул майлоо аларды түбөлүккө, укумдан тукумга ыйык кызматка дайындаган майлоо болот. Муса бардыгын Теңир буйругандай аткарды. Жыйын чатыры 2-жылдын 1-айынын 1-күнү тургузулду. Муса жыйын чатырын тикти. Анын таканыштарын орнотту, устундарын бекитти, шыргыйларын койду, мамыларын тургузду. Анан чатырдын үстүнө жабуу жапты. Теңир буйругандай кылып, алардын үстүнө дагы бир жабуу жапты. Мыйзамды алып сандыкка салды, шыргыйларды сандыктын шакектерине киргизди. Сандыктын үстүнө капкакты жапты. Сандыкты чатырдын ичине алып кирип, көшөгөнү илип, Теңир буйругандай келишим сандыгын далдалап койду. Чатырдын ичине анын түндүк жагына, көшөгөнүн сыртына үстөлдү койду. Теңир буйругандай анын үстүнө Теңирдин алдына 2 катар нан тизип койду. Чатырдын ичине үстөлдүн маңдайына, чатырдын түштүк жагына чырактанды койду. Теңир буйругандай кылып, Теңирдин алдына чырактанды, анын үстүнө чырактарды койду. Жыйын чатырынын ичине көшөгөнүн алдына алтындан жасалган жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды койду. Теңир буйругандай анын үстүндө жипар жыттуу заттарды түтөттү. Анан чатырдын кире беришине көшөгө илди. Жыйын чатырынын алдына курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды койду. Теңир буйругандай анын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандык чалып, нан курмандыктарын алып келди. Анан жуунгучту жыйын чатыры менен курмандык бүтүндөй өртөлчү жайдын ортосуна коюп, суу куюп койду. Андан суу алып, Муса менен Аарон жана анын уулдары колдорун, буттарын жуушту. Теңир Мусага буйругандай, алар жыйын чатырына кирээрде жана курмандык чалынуучу жайга жакындарда жуунушчу. Чатыр менен курмандык чалынуучу жайдын тегерегин жабуу менен курчап, короонун кире беришине көшө келди. Ошентип Муса бардык ишти бүттү. Ошондо жыйын чатырын булут каптап, жыйын чатыры Теңирдин даңкына толду. Муса жыйын чатырына кире алган жок, анткени чатырды булут каптап, Теңирдин даңкына толуп турган эле. Булут чатырдан көтөрүлгөндө Исраил уулдары жыйналып жолун улантышчу. Эгерде булут көтөрүлбөсө, анда алар да ал көтөрүлмөйүнчө жолго чыгышчу эмес. Анткени Теңирдин булуту Исраил уулдарынын көз алдында чатырдын үстүндө күндүз булут болуп, түн ичинде от болуп аларды коштоп жүрчү. 19-бөлүм. Ушундан кийин Пилат Ыйсаны камчы менен сабаттырды. Аскерлер тикенектен таа жөрүп, Ыйсанын башына кийгизишти да үстүнө кочкул кызыл түстөгү чапан жабышты. Анан алар «Салам жүйүт падышасы» деп аны жаакка чапкылашты. Пилат кайра сыртка чыгып, «Аны силердин алдыңарга алып чыгам. Бирок билип койгула, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Ошондо башына тикенек таажы, үстүнө кочкул кызыл чапан кийген Ыйса сыртка чыкты. Пилат аларга «Мына ал адам» деди. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен алардын кызматчылары Ыйсаны көрүшкөндө «Аны айкаштыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат аларга «Алып кеткиле да өзүңөр кадагыла. Мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Жүйүт башчыларга мындай деп жооп беришти: «Бизде мыйзам бар, ошол мыйзам боюнча ал өлүгө тийиш, анткени ал өзүн Кудайдын уулумун деп айтып жатат». Пилат бул сөздү укканда мурункудан да катуу коркуп кетти. Кайра ак сарайга кирип Ыйсадан «Кайсы жерденсиң?» деп сурады. Ыйса ага жооп берген жок. Ошондо Пилат ага «Мага жооп бергиң келбейби? Сени айкаштыгачка кадатуу же бошотуп жиберүү да менин колумда экенин билбейсиңби?» деди. Ыйса ага «Асмандан берилбесе, менин үстүмдөн эч кандай бийлик кыла алмак эмессиң. Ошондуктан мени сенин колуңа салып берген адамдын күнөөсү көбүрөөк» деп жооп берди. Ошол убакыттан тартып Пилат Ыйсаны бошотуунун жолун издей баштады. Бирок жүйүттөр «Эгерде аны бошотуп жиберсең, анда сен Рим падышасынын досу эмессиң. Өзүн падыша эсептеген адам Рим падышасына каршы» деп кыйкырышты. Пилат бул сөздү укканда Ыйсаны сыртка чыгартты.
Анан ал грекче Литостротон, еврейче Габбата деп аталган аянттагы сот тагына отурду. Бул таш аянт деп которулат. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күнү эле. 6-саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө «Мына силердин падышаңар» деди. Бирок алар «Жогот аны айкаштыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат алардан «Падышаңарды айкаштыгачка кадайынбы?» деп сурады. Башка ыйык кызмат кылуучулар ага «Рим падышасынан башка падышабыз жок» деп жооп беришти. Акырында Пилат Ыйсаны айкаштыгачка кадатуу үчүн алардын колуна салып берди. Алар Ыйсаны алып кетишти. Ыйса өзүнүн айкаштыгачын көтөрүп баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Аны ошол жерде айкаштыгачка кадашты. Ыйсанын эки жагына дагы эки адам айкаштыгачка кадалды. Пилат тактайча жасаттырып, анын бетине «Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы» деп жаздырды да айкаштыгачтан өйдө жагына илдирип койду. Бул жазууну жүйүттөрдүн көпчүлүгү окушту. Анткени Ыйса айкаштыгачка кадалган жер Иерусалим шаарынан алыс эмес болчу. Жазуу еврей, латын жана грек тилдеринде жазылган эле. Жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулары болсо Пилатка мындай дешти: «Жүйүттөрдүн падышасы деп эмес, ал мен жүйүттөрдүн падышасымын деди деп жаз». Пилат аларга «Болду, жазарымды жаздым» деп жооп берди. Аскерлер болсо Ыйсаны айкаштыгачка кадагандан кийин анын кийимин бөлүп алышты. Анын кийимин 4 аскер бөлүп алды. Анын узун көйнөгүн да алышты. Ал тигилген эмес, токулган көйнөк эле. Ошондуктан алар бири-бирине муну айрыбай өкчөмө ташыргытып, кимге тиерин билели дешти. Ыйык жазуудагы «Менин көйнөгүмдү өз ара бөлүп алышты, менин кийимим үчүн өкчөмө ташыргытышты» деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Аскерлер ушундай кылышты. Ыйса кадалган айкаштыгачтын жанында анын энеси, тайжеси, Клеопанын аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан эле. Ыйса энесин жана анын жанында турган сүйүктүү шакиртин көргөндө «Аял, бул сенин уулуң» деди. Андан кийин шакиртине «Бул эми сенин энең болсун» деди. Ошол убакыттан баштап ошол шакирти Ыйсанын энесин колуна алды. Ошондон кийин Ыйса баары аткарылганын билип «Суусадым» деди. Ыйык жазуудагы сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргуштум алып, аны иссоп бутагына байлап Ыйсанын оозуна такашты. Ыйса аны таткандан кийин «Аткарылды» деди. Анан анын башы шылк ете түштү. Ошентип ал жан берди. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаштыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан чүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Ыйсанын жанында кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Ыйсанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Ыйсаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат, жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык жазуудагы «Анын сөөгү сындырылбасын» деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазылган. Андан кийин Ариматаялык Жусуп Пилаттан Ыйсанын сөөгүн айкаштыгачтан чүрүп алууга уруксаат сурады. Ал Ыйсанын шакирти эле, бирок жүйүттөрдөн корккондуктан ишенгенин жашырып жүрчү. Пилат уруксат берди. Жусуп барып сөөктү түшүрүп алды. Бир жолу Ыйсага түн жамынып келип кеткен Никедим да ушул жерге келди. Ал жыпар-жыттуу смирна майы менен алой чээринин аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөк коюу салты боюнча Ыйсанын сөөгүн жыпар-жыттуу май менен майлап кепиндешти. Ыйса айкаштыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким койду элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан, алар Ыйсанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту. 16 бөлүм. Адам жүрөгүндө бир нерсени ниет кылат, бирок анын жообу Теңирден болот. Адамга өзүнүн баардык жолдору таза көрүнөт, бирок жүрөктөрдү Теңир салмактайт. Иштериңди Теңирге тапшыр. Ошондо ойлогон ойлоруң ишке ашат. Баардыгын Теңир өзү үчүн жаратты. Атүгүл ыймансыздык кайгы күнгө сактап турат. Жүрөгү текебер адам Теңирдин алдында жийиркеништүү, ал жазасыз калбайт деп кепилге өтсө болот. Ырайым жана чындык менен күнөө тазаланат. Теңирден коркуу жамандыктан алыстатат. Адамдын жолдору Теңирге жакканда, ал аны душмандары менен да элдештирет. Алдамчылык менен мол киреше тапканча, чындык менен аз киреше тапкан артык. Адамдын жүрөгү өз жолун ойлонуштурат, бирок анын кадамын Теңир багыттайт. Падышанын оозунан Кудайдын өкүмү чыгат. Сотто анын оозу күнөө кылбайт.
Туура тараза жана өлчөөчү идиштер теңирден, баштыктагы бардык тараза таштар да теңирден. Мыйзамсыз иш падышалар үчүн жийиркеничтүү, анткени такты чындык менен бекемделет. Чын сүйлөгөн ооз падышага жагат, ал чындыкты сүйлөгөн адамды жакшы көрөт. Падышанын каары өлүмдүн кабарчысы, бирок акылдуу адам анын каарын кайттырат. Падышанын жарык жүзү өмүр, анын ырайым кылганы жазгы жамгырдай. Данышмандыкка ээ болуу алтынга ээ болуудан алда канча жакшы. Акылмандыкка ээ болуу тандамал күмүшкө ээ болуудан жакшы. Адил адамдардын жолу жамандыктан оолак болуу. Өз жолун сактаган адам өз жанын сактайт. Кыйроонун алдында текебердик келет, кулаардын алдында менменсингендик келет. Текеберлер менен олжоо бөлүшкөнчө, момундар менен бирге моюн сунган жакшы. Ишти акылдуулук менен жүргүзгөн адам ийгилик табат. Теңирге таянган адам бактылуу. Жүрөгү акылдуу адам акылдуу деп аталат. Жагымдуу сөз акылга акыл кошот. Акылы бар адам үчүн акыл өмүрдүн булагы. Ал эми акылсыздардын илимпоздугу акылсыздык. Акылдуу адамдын жүрөгү өз тилин акылдуу кылат, оозундагы билимин арттырат. Жагымдуу сөз бал, ал жанга жагымдуу сөөгө дары. Адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын аягы өлүмгө алып баруучу жол. Эмгекчи өз үчүн эмгектенет, анткени эмгектенүүгө оозу мажбурлап жатат. Амалкөй адам жамандык ойлоп турат, анын оозунан куйкалоочу от чыгат. Эки жүздүү адам чыр чатак себет, ушакчы адам досторду ажыратат. Жакшылык ойлобогон адам өз жакынын бузуп, жаман жолго түртөт. Ал кыянаттык ойлоп табыш үчүн көзүн жүлжүйтөт, эриндерин тиштеп кыянаттык кылат. Даңктын таажысы чындык жолунда жүргөн акчач, көпкө чыдаган адам эр жүрөк адамдан артык, өзүн кармай билген адам шаарды басып алган адамдан артык. Өкчөмө таш жерге ыргытылат, бирок анын бардык чечими теңирден болот. 3-бөлүм. Акырында айтарым бир туугандарым, теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу. Иттерден сактангыла, жамандык кылуучулардан сактангыла, жалган сүннөттөн сактангыла. Анткени чыныгы сүннөт бизбиз. Себеби Кудайдын руху менен кызмат кылгандарданбыз. Машаяк Иса менен мактангандарданбыз. Денеге таянгандардан эмеспиз. Денгиси денеме таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянам дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам. 8-күнү сүннөткө отургузулганмын. Исраил тукумунун Бенжамин уруусунанмын. Еврейден чыккан евреймин, окутуу боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктоочумун. Мыйзамдын негизиндеги адилеттик боюнча кемчиликсизмин. Бирок Машаяк үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим. Теңирим Машаяк Исаны таанып билүү артыкчылык үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым. Машаякка ээ болуу үчүн. Мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен ал аркылуу адил деп табылышым үчүн. Аны жана аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн, ага окшоп өлүп, өлгөндөр менен бирге тирилиш үчүн баарын таштанды деп эсептейм. Мен мунун баарына жеттим же жеткилең болдум дебейм, бирок Машаяк Иса мага жеткен сыяктуу мен да жетүүгө аракет кылам. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Иса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Ошентип арабызда ким жеткилең болсо ушундай ой жүгүртсүн. Эмне жөнүндө башкача ой жүгүртүп жатсаңар, ошону Кудай силерге ачып берет. Эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы. Бир туугандар, менден үлгү алгыла. Бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла. Анткени Машаяктын айкаш жыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам. Алардын акыры өлүм, алардын Кудайы курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот. Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду, Теңирибиз Иса Машаякты күтүп жатабыз. Ал өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат.